Москва шаарында акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жана Россиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолукту. Ошондой эле эки өлкөнүн акыйкатчылары Россияда жүргөн мекендештерге укуктук маселелер боюнча кеңеш беришти. Өлкөнүн омбудсмени көптөгөн жарандар Россияда жашап иштеп жаткандыктан акыйкатчы институту үчүн алардын укуктарын коргоого көмөк көрсөтүү артыкчылыктуу багыттардын бири экенин белгиледи. Орусия аймагында кыргызстандыктар туш болгон бир катар көйгөйлөр бар. Мисалы, жашаган жеринен тышкары миграциялык каттоого туруу, үй-бүлө мүчөлөрүнө милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси жаатында, кара тизмеге кирип калуу, анда иштеген жарандардын балдарын орус мектептерине киргизүүдө, эмгек укуктары бузулган учурлар арбын. Именно благодаря вашему активному содействию. Албетте биз жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн убакыт керек экендигин, ошондой эле Россия Федерациясынын башка мамлекеттик органдарынын активдүү жардамы керек экендигин терең түшүнөбүз. Бул көйгөйлөрдү чечүүдө мекендештерге көмөк көрсөтүү жаатында диаспоралардын салымы баа жеткис. Россия Федерациясындагы мекендештерибиз менен активдүү иш алып барууда жана ар кандай көйгөйлөр пайда болгон учурда бизге Россиянын бийлик органдары, элчилик тарабынан берилген ыкчам билдирүүлөрдүн арты менен кандай гана маселе болбосун өз убагында чечүүгө жетишип жатабыз. Биз эки өлкөнүн акыйкатчылары биргелешип мигранттардын көйгөйлөрүн чечүүнүн алгоритмдерин иштеп чыга баштадык. Мисалы, Россиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү менен биздин институттун биргелешкен өз ара аракеттенүүсү боюнча протоколдун долбоору иштелип чыкты. Анда биз 2024-жылдын аягына чейин кызматташуу боюнча пландарыбызды чагылдырганбыз. Бул документтин ишке ашырылышы биздин өлкөлөрдө адам укуктарынын сакталышына оң таасирин тийгизет деп ишенем.